урматтуу Өткүлбек Асылбекович. Физикада эч айныксыз өзгөрбөй турган Ньютондун Паскалдын закону бар. Юриспруденцияда да ошондой бир закон бар. Адамга күнөө коюш үчүн 3 нерсе далилдениш керек. Биринчи кылмыштуу окуя, экинчи кайсы жерде болгон, үчүнчү кайсы убакытта. Текебаевдин кылмышы боюнча болгон жер Атамбаевдин кабинети болуп чыкты. Болгон убакытта Чотонов Ошто болуп чыкты. А кылмыш деги эле жок. Себеби Модиндагы, Кутуковдагы, Маевскийдагы акчаны Текебаевге бердим деген далил жок. 10% күмөн саноо жок. Бул маселе боюнча, бул 100 жылда бир болчу окуя, генералдык прокурордун позициясын белгиледик эле. Экинчи, музей боюнча текшерип атасыздар, бирок музейде андан башка эки иш бар. Урматтуу генерал прокурор. Силер ремонтты текшерип атасыңар. Ага чейин өрт болуп, алтындан кымбат экспонаттар жок болуп кеткен. Ошо боюнча сиздин оюңуз. Үчүнчү, эстир талкалангандан кийин Кыргыз эл эгемендүү мамлекет болду. Ошондо канча экспонат болгон, өрткө чейин канчасы жоголгон, өрт эмнеден чыккан? Себеби көбү айтып атат, өрт чыкты демиш болуп туруп, коңшу мамлекеттин музейлерин сатып ишкен деген. Андан бөлөк азыр мурунку генералдык прокурор Жолдубаева билдирүү жазады. Дача суу боюнча далилдер бар болчу, мурунку экс-президенттин көрсөтмөсү менен жок болгон деген. Атайын жок кылынган деген. Ушуга сиздин позицияңыз, ушуга жооп берсеңиз, анан эки суроом бар дагы аягында. Өрт боюнча тактап туруп, Кандыбек Капашевич айтайлы сизге. Текебаев боюнча өзүңүз билесиз, бүгүнкү күндө жогорку соттун чечимдери барды күчүндө. Мен жана айттым, мыйзам чегинде карап чыкканга жардам бергенге биз карайбыз депчи, макулбуз деп. Ал эми Дача суу боюнча январь айында кылмыш бузулуп, өндүрүштөн токтому. РП катталып, бүгүнкү күндө тийиштүү материалдар дагы кошулуп, бүгүнкү күндө МВД тарабынан тергөө башкармалары тарабынан тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Сиз айткан жанагы мурунку башкы прокурордун айтканы боюнча, кылмыш боюнча тактап туруп мен жооп берейин сизге. Азыр тергөө болуп атат, ал киши биз бир жыйынтык чыгарып бир маалымат беребиз.